үстүнөн жастан кичине улууракмын да. Айсыңыз жагапты. Ушул учурдан биз баштай берели анда. Эфирге кетире берсеңер болот. Абдан коштос сиздерди көрүп атканыбызга. Бир кадрда Назира Айтбекова, Нурбек Моңолов, Айзада Жумгурчиева. Урмат Борчунов. Да, мен. Бардыгыбыз бир жерде ой бириктирип турган бул ойдо подкаст. Биз баштадык анда. Урматтуу достор, бүгүн бизде мейманда уролог Нурбек Моңолов, алып баруучу Назира Айтбекова жана албетте биз дагы да болсо көбүрөөк сүйүү, көбүрөөк мээрим, аң сезимдүү ата энелик тууралуу подкастыбызды улантабыз. Бул ойдо подкасты Вон студиядан баарыңыздарга салам айтабыз. Кош келипсиздер. Чындыгында студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Кандай ата энелер болду экен деп сураганда деле кичине калп болуп калат. Анткени Инстаграмда тарыхчаларынан байкап көрүп турам. Назира айымды чындыгында баласы менен мамилеси өтө тыгыз. Байланышы күчтүү. Анан эң башында сурообузду үй бүлөнү пландоодон баштасак. Биз көбүнчө мына кыргыз эли ар бир бала өзүнүн рызкысы менен төрөлөт. Бала көп керек, көп балалуу болуш керек дейбиз, бирок ошентсе дагы үй бүлөнү пландоо туурабы кандай болот, негизи кандай пландаш керек? Бул кандай? Алдын ала урологко барып коюу туурабы же туура эмеспи? Жок, алдын ала албетте барыш керек да. Азыр деген мындай болуп атпайбы, оорулар көп болуп атат. Жана эң чоң проблема бул көйгөй, бул жана генетический оорулар болуп атпайбы? Туубаса деп коебуз, же тукум кууган оорулар атпайбы? Дауна же башка нерселерчи, ошолор жашоону башкача кылып салат да. Анда ата энелер көп болуп атат, но андай бала да туубаса бир проблемалар менен, именно ментальный ой жүгүртүүсү менен проблемалар менен, ал бул ошо үй бүлөнүн жашоосун мындайча башкача кылып салат да, көйгөй кылып салат. Мындай западный мирде проблема деп айтышпайт, жашоо башкача болуп калды дейт да. Анткени алар деле адам, алар деле бактылуу дегендейчи. Ошон үчүн пландаган эле жакшы. Ошолордон качыш үчүнчү. Үй бүлө курарда физикалык жактан эле даяр болгондо биздикилер аял алышың керек же турмушка чыгышың керек, карадалы болуп кеттиң деген мага жакпаган тема бар да. Туура айтасыз, мага да жакпайт. Мага аябай жакпайт. Назира туура айтып атат. Мен азыр медик болуп, ошо медицина жагын эле карап атпаймынбы? Психика жактан дагы даяр болуш керек. Көбү даяр эмес эле үйлөнүп алабыз, же болбосо тийип алабыз да, өзүбүз бала болуп туруп, анан аял алып, же болбосо тийип алып, анан балаң менен атаандашып мындай чоңоюп. Коомдун басымы күчтүү болот атпайбы? Биз ошого канчалык туруштук беришибиз керек? Туруштук бериш кыйын. Мисалы мен 30га жакындап калган Айзаданы ушундай эле айтат, сен эмнеге турмушка чыкпай атасың? Бир жериң кемтикпи дешет. Ооба, кемтик дешет, же сен бирөөнүн жашыруун экинчи аялсыңбы же бирөөнүн ойношусуңбу деген нерсени айта албай эле үстүртөн моомунта беришет да. Ал сага жакпайт. Кээ бирөөлөр ачык эле айтышат. Кээ бирөө ачык эле айтышат. Комментарийден азыр оңоюраак да. Мындай левый аккаунт деген. Жок, бир мисалы үчүн мен Айзадага айтат элем, элдин ооба тинт минт дегенине карабай өзүңө ыңгайлуу убакытты күткүнүң. Анткени сен физикалык жактан эле эмес, психикалык жактанбы, руханий жактанбы, моралдык жактанбы, баардык жактан жетилгенден кийин мен даярмын, мен үй бүлө кургум келип атат деп көкүрөгүң айтат. Ошондо анан энелик дагы ошондой. Энелик дегенде эрге тийгенден 9 айды санап башташат да, бул качан тойт экен депчи. Анан ал жактан дагы сен качан гана өзүң көкүрөгүңдө мен эне болууга даярмын деп өзүң даяр болгондо гана анан бала төрөп, анан ошол нерсени мындай ата эне болуш керек деп ойлойм. Бизге шашылыш бул балага, кызга таңуулаган үчүн көзүн жумуп алып момтип издешет да. Иши кылып колго ким тийсе ошого тиет же ошону алат. Ал адам менен канчалык деңгээлде физикалык жактан дал келеби, башка жактан дал келеби, же эркек мисалы үчүн жашоолуу болгону менен ичинде бала бойдон калып калып ата энесинен сепарация боло элек эркектер көп. Анан сепарация боло элек эркек менен үйлөнүп алса аны дароо эне кылып алат, аял кылбайт деген сыяктуу темалар бар, Ооба, мындай Айзада мисалы сизди 18-те деп ойлоп жүрүптүрмүн. Жок, 19га эле чыктым. Жок, 20 тегерегинде деп ойлоп турмун да. Аял киши мындайча айтканда ар дайым эле даяр. Даяр да, күйөөгө тийгенге даяр. Бул жоопкерчиликти эркекте деп келем.
нормальный эркек болсочу, мисалы Айзада балким даяр эмесмин деп ойлойт, бирок нормальный да, мындай бышкан, взрослый мышлениясы менен, балким финансы жактан өзү ой жүгүрткөн терең, бийик болсо, Айзада жөн эле мындай багынып берет да. Төрөгөнгө дагы даяр болуп калат, күйөөгө тийгенде дагы мындайча айтканда багынып берет да. Просто эркектер даяр болбой атат да. Ошон үчүн Айзада деле жөн эле күйөөгө тийген жок, жөн эле мындай акылдуу айым болуп атат. Жөн эле бир балага тийгиси келбей атат, дагы бир ребенокко тийгиси келбей атат. Өзүнө таянчу. Аял киши таяныш керек, эркек киши аялга таянам деп мындай биздин ата-энебиз, мамаларыбыз жаман. Мына мисалы мага айтчы, сен тыңыраак бирөөнү алсаң болот эле деп, сени мындай тартып кеткиле депчи. Уже эркек киши бирөөгө таяныш керек да. Ошентип биздин ата-эне воспитывать эткөн. Эркек киши эч кимге таянбаш керек, ал өзүнүн бутуна туруш керек. Анан үй бүлөсүн өзүнө таяп алыш керек да. Менин оюмча Айзадага ошондой биздин арабызда эркек жок болуп атат да. Бул подкастта Айзадага күйөтүп алабыз. Назира деле ошо даяр эмесмин деп атпайм, аял киши всегда даяр менин оюмча. Жок, мисалы үчүнчү, мен ошо жетиле элек кезимде турмуш куруп алып, анан мына турмушубуз экөөбүз тең жетиле элек болчубуз. Экөөбүз тең ребенок болчубуз. Ал да ребенок, мен да ребенок. Ал сепарация боло элек, мен сепарация боло элек. Анан деген бул эки сепарация боло албаган ребеноктор төрөштү дагы, анан 3 ребенок болду да. Азыр мына ажыраштымбы? Мен ажырашкандан кийин канча жыл өткөндөн кийин, 7 жыл өттү. Андан кийин азыр мен мына жетилип, турмуш деген мындай экен, тигиндей экен. Бала менен мамиле мындай болуш керек экен. Мен эне катары, взрослый катары минтишим керек экен деп, анан эми жетилип келип атам да. Ошон үчүн мисалы үчүн аябай зордоп, зомбулап, сен үйлөнүшүң керек, аялашың керек деп үйлөндүрүп койдук. Анан ал баары бир ажырашып кетет. Ажырашкандардын санын көбөйткөндөн көрө анда күтүп туруу кажет деп ойлойм да. Азыр мени мисалы үчүн качан эрге тиесиң, сен жашың өтүп баратпайбы, дагы төрөп албайсыңбы деп жанымды койбой жеп атышат да. Кээде ишенесиңерби, моралдык жактан ошол жакка жетеленип кетип калам да. Күйөөгө тийиш керек экен, төрөш керек турбайбы деп атып, анан кайра токтоп, алло Айтбекова, токто, сен жүрөгүң менен эсептешчи, бияктагы мээдеги капканга илинип калдың кайра деп, анан кайра сары эсеп салып, мен бул нерсеге экинчи ирет кайра турмуш куруп, кайра башынан баштап, кайра мунараны кайра башынан баштап түптөөгө даярсыңбы деп сураганда, эне болууга экинчи ирет, аны кайра киргогун жууп, кичинекей кезинен кайра төтөлөгөнгө даярсыңбы дегенде башка жооптор келип атпайбы? Эмне жооптор келип атат? Бул жөн эле фобия болуп калган жокпу? Фобия ооба, биринчи ирет жаңылганда, күйгөндө сүттү баягы оозго күйгөндөн кийин айранды үйлөп ичип каласың да. Ошон үчүн ал нерсе дагы бар. Жетилүү деген нерсе дагы бар да. Сиз андан деле корккон жоксуз го дейм. Сиз мындай чилде ребенокко кайра тийип калгандан коркуп атасыз да. Болушу мүмкүн. Анткени вот эркектер дагы келет да, үйлөнгөн там деп. Сен мынтип кеңеш берем да. Эгерде сен ошо аялды кичинекей кыздай кылып бага алсаң, кичинекей кыздай кылып атаандашпай, биринчи үйлөнөр менен жана властька күрөшө баштайт да. Ким үйдө кыйын дегенге күрөшөт. Мисалы, эми мен деле жаш кезде ошондой болчумун, андан кийин түшүнө баштадым дегендей, ким кожоюн дегендейчи. Мисалы, андан кийин эле баганып берип койдум. Мен кайнымдарга барбайм, анткени сен меникине барбай койдуң. Сен мынтпайм, тигиге мынча подарок алып барам, менин ата-энеме мынча подарок, ошо атаандашып, жанагы эми кичинекей баладай болду, подростоктор кол, ошондой деңгээлде болсоңор еще, андай үйлөнгөнгө эрте дейм. Аял киши, аялың кандай болбосун, сен ошону мына кичинекей кыздай кылып мамиле кылышың. Мисалы, кичинекей кызың сүйлөсө деле чыдайсың, мындай кылса деле чыдайсың, көңүл дагы урбайсың да, атаандашпайсың. Оокатын алып бере бересиң, оюнчугун алып бере бересиң дейчи, илеп атсага койду, эркелетип коюп ала бересиң. Ошондой мамиле кылсаң, анда сен үйлөнгөнгө даярсың деп мындай кеңеш берем да. Кыздар мындайча айтканда всегда эле даяр да. Бирок анда эркек жок болуп атса, сен ошо ребенок болгон эркекке даярсыңбы тигенге дейм да. Анткени мындай аял киши, к сожалению, эркектерин бышырышат да. Жана бутуна турушат, нөл болуп тийишет да бири-бирине. Анан бутуна туруп, эркекти эркек кылып, характерин оңошот бар аял киши семьядан издейт да, иштейт да, мындайча айтканда. Анан сонун болгондон кийин, анан ага башка кыздар тийише баштайт. Анан ошондо налево направо любовница болуп анан экинчи аял алып кеткен. Анткени даяр болуп калды. Биринчи аялы мындайча айтканда даярдап берди, аны эркек кылып бышырып берди да.
коомго деген. Биринчи аялдар ушундай иш кылат экен көбүсү. Өзүн жертвовать этти да убактын коротду дегендечи. Ошон үчүн бул мындай сложно. Эми бул эме да тагдыр да, эмне деп коет эле? Судьбада да. Кимге тиесин, кимди алабыз, муну билбейбиз да. Эми баарыбыз эле жаш kesибизден түшүнө бербейбиз да. Анан негизи эле Назира айымга өзүңүз балаңызды жогоруда айтып калдыңыз эфирден тышкары атасына бир жолу жолугуп турат депчи. Анан эркек кишиге өсүп келе жаткан маалында атасынын тарбиясы күн сайын болуусу өтө маанилүү го деп ойлойм да. Ооба, мен да ушинтип ойлойм. Мен да аябай каалайм, ошону кошулам. Бирок тилекке каршы эми бул атасынан көз каранды. Эң башкысы аял ажырашкандан кийин туура экологично ажырашканды билиш керек. Тытышып, кырылышып, баланы курал кылып, атасына таарынычын баладан чыгарып, же болбосо мен баланы көргөзбөй койсом, анан атасынан өчүн алган болом дебей, это тоже кенедей баланын оюну да. Анда аял киши мындай баланы биринчи орунга коюп, баланын сезимдери менен эсептешкенди билиш керек. Бул экологично ажырашуу деп айтат. Ошон үчүн баланын көкүрөгүн, көңүлүн оорутуп, мына сенин атаң мени таштап кетти, сенин атаң минтип кетти, сенин атаң тигиндей деп жамандай берсең дагы баланын жашоосун ууландырган болосуң. Ошон үчүн биз ошол нерсени дагы абайлап айтканбыз балага. Анын көңүлү ооруп калып, азыр сенин эми 2 үйүң болот деп. Анда кичинекей кез болчу да. Жыргайсың, бир атаңа жашайсың, бир мага жашайсың деп ушинтип мен ошентип айткам. Анан андан сырткары атасы канча жолу келгиси келет, баласын үйүнө алып кеткиси келеби, же баласы менен сыртка каникулга чыккысы келеби, ал атасынан көз каранды. Ал жакта мен роль ойной албайм да, мен чектебейм. Баары ачык. Атасы кандай кааласа үйүнө алып кетип жашатса да болот. Экөөбүз мындай чоң кишидей сүйлөшүп отуруп, кел минтебиз, кел тигинтебиз десек, аябай сонун болмок. Бирок атасынын чечими дем алыш күнү 1-2 саатка уулу менен тамак жеп, ары бери сейилдеп, сүйлөшкүсү келип атыптыр. Мен анын чечимин сыйладым. Ооба, уулга өзгөчө азыр переходной возраст болуп атат, өткөл курак болуп атат. Ага эркек абдан жетишсиз болуп атат. Кадимкидей суу сап турганын көрөм да баланын. Анан Чыңгыз Айтматов атындагы балдар лицейине которуп койдум. Ал жакта агайларын ушунчалык тутутуп, үлгү көрүп, апа, ушул мугалимим мындай экен, анын мындай сонун сапаттары бар экен деп кадимкидей бир ага теңелгиси келип, ушунткендерин бир өрнөк таап алды да, ал үлгү таап алды өзүнө. Анда эгер атасынан бир үлгү келбей атса, атасынын колу бошобой атса, анда башка үлгү таап беришин керек экен да. Мына мен ошондой жолду таап алдым. Негизи ар бир бала мамасынын дагы, энесинин дагы сүйүүсүн, анан атасынын дагы сүйүүсүн алыш керек. Аны бир күн алат баары бир. Эрте эле кечпей алат. Ошондо биз дейт суусайтта. Ошон үчүн үйдөн сүйүү бербесекчи, энеси болобу, атасы болобу, анда аны көчөдөн издейт да. Көчөдөн любой киши авторитет болуп калышы мүмкүн да. Хулигандардын артынан эрчип кетип атпайбы, наркоман, алкаштардынчы. Анткени алар аябай чоң мындай мамилени жакшы курушат, байкадыңар беле, мындай жакшы ичкен кишилер, психологдор, чеккен кишилер, мындай кичине психолог болот, мындай заботливый мамиле кылып, 100 граммдан ичип койчу, сен үчүн, сенин будущийиң үчүн. Подход тапкан деп дегенде сүйүнөт да, сен мындай жакшы сөздөрдү эч ким айткан эмес, аны коптоп туруп согосуң. Экинчи жолу согосуң, анан ошентип байланып калат да. Сүйүүнү баары бир ата-эне бербесе, аны көчөдөн табат. Көчө ошон үчүн жана билим берүү система ошо сүйүүнү ата-энеси бере албай аткан сүйүүнү же болбосо билимди бериш керек да. Ошондо жанагындай көчөдөгү ар кайсы нерселер болбойт. Мисалы үчүн жөнөкөй мектептерде агайлардын аздыгы бул чоңгөйгөй да. Үйүндө деле аялдар, анан сыртка тиги мектепке барса аякта деле аялдар, ой башың жерде отурасың. Улам бир балдар анан. Ал аялдар дагы көбүнесе сындырып коюп атпайбызбы? Жок, биз матриархат да эмнеге бар ойлосоңор, бир 5 жашка чейин бар аял энесинин, ата-эне деле катышпайт да, бир 10-20% катышат. Садиктен ким? Аялдар. Школдон ким? Аялдар. Университеттен ким? Аялдар. Көчөдөн ким? Девушкаң дагы бирдеме үйрөтүп берет. Анан эркектер биринчи өлөт, анан аялдар даже наркы дүйнөгө узатат дегендер ошон үчүн. Жок, эмнеге андай ошондой мындай үйрөтүлгөн, тарбияланган эркектер болсо, жагымдуу, жакшы эркектерибиз аз болот. Жагым кайра сурооңду бер. Үйрөтүлгөн, аялдар тарабынан тарбияланган эркектер болсо дагы, тескерисинче
кордук көрсөтө турган, өзүнө ишенбеген, ачуу комментарий жазган, кыздарга өзгөчө өзүнө ишенбеген, билбейм, мисалы мындай чалагайың. Ачыгын айтканда, эркектер бизде көбүрөөк тилекке каршы. Биз аны деген болгон эркекке болгон ызабызды күйөөбүзгө болгон үчүбүздү баладан алып туруп өстүрөбүз да анычы. Жок, мындай да коомда мамалар болобу, школа болобу үйрөтүп койгон. Мындай басмырлап жүрчү да, мамашалар, мен честно говоря, мамалары күдөлүү да. Мисалы мен мамам деле айталык, көрсө өлтүрөт мени. ушул жерин кесип коебуз деп, бирок кеспейбиз. 3 келини бар. Анан мындай келинине, аялына жакшы кылган кимис экенин айтпай эле койгон. Баласын жаман эметет да, тизет да, эмне эле аялың көзүн карап атасың. Кызганат да, кызганыч көп. Эмне эле анын артынан сюсюкация деп жүрөсүң, эмнеге эле мындай нерселер сатып аласың, мага эмне сатып бердиң эле деген. Энелерчи, мен айтайын, ушу психологияны мен айтып берейинчи. Мына ата менен эне монтип турат, анан ата деген кетип калды. Анан бияка орду бош калды да. А биз балдар деген ата энебиз артыбызда турса, биз астында турабыз да, балдарчы. Анан эркек баласын монтип туруп, же кыз баласын монтип туруп, атасынын ордуна жылдырып алат дагы, аны күйөө кылып алат. Анан күйөө кылып алат дагы, анан күйөөгө тийбей, балам үчүн жашап атам, мен баламды минтпейсиң деп жашайбыз да. Анан сепарация кылбайбыз да, анан киндибизди үзгөндү билбейбиз да, уядан учурганды билбейбиз да. Анан момтип ай күнүбүз кылып момтип өстүрөбүз да балабыздычы. Анан ал аял алганда, аялын эки соперница болуп калат. Эки атаандаш үйдө. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт. Анан балабызды момтип пачаган чыгарабыз да. Эй, тетиги аялың деген момти, анан тигинти дейбиз дагы. Анан балдарыбыз аялын пачаган чыгарат. Анан кандай сонун, балам мени жакшы көрөт дейбиз. Өзүңө ошентип ынанасың, мисалы. Ооба, мамам дагы ошо келинине мындай грубый мамиле жасап койсо, настроениеси ачылып калат да. Жакшы да. Ооба, ошондой жактар бар. Ооба, келин менен кайнененин ортосунда ошондой да. Атаандаштык. Ушул атаандаштык болуп атканда кичинекей балдар чайналып атпайбы? Жок, чайналат. Бул мындай да, тукум ору, наследственный ору менен эле салыштырып койгом. Бул мамашалары эми өзү ошондой кордукту көргөн да. Анан мына менин убактым келди деп, дедовщинада эле да, армиядан мен дедовщинаны көрүп калгам, меники поколенияга мен дед болом деп эле ошентип дедовщина түгөнбөй атпайбы армияданчы. Чынжыр уланып келип атат. Бул деле ошондой да. Биздин аялдар, ошо мамашалар чай коюп жүрчү дегенде, эртең менен туруп алып боз үйдү ачса кыйналчу, уйсаачу, анан ошол эки модельди өзүнүн келинине эметкиси келет да. Колум узарып калды, жок келин жумшайлык деген сөздөр бар го. Бул деген абьюз кылалык, ошо кыйнайлык, биз гонять этек, мен детин, мен кыламын деген психологиядан келген да. Ошентип анан келинден келинге өткөзүп анан ушулаган проблема. Убакка жеттик, келиндин ысык чайын ичебиз деген. Келин деп калып атыңызбы? Сиз буюрса келечектеги эки келинди тарбиялап атыптырсыз. Азыр эки кызыңыз бар экен, Менин кыздарым эч ким албайт го дейм. Эмне себептен андай ой келди? Анткени мен тарбиялайм да алардычы. Ошо кандай тарбиялайсыз? Кандай тарбиялайсыз? Эми мындай эркин жүргөндө тарбиялайм, главное эркиндик деп ойлойм да. Эми тарбиялоодо мен деле специалист эмесмин. Сүйүү эле го деп ойлойм да. Принятие деген, мисалы кыздарым окуйбу, окубайбы, мен мисалы мен 2 алса да акча берем да. 5 алса 1 сумма, 2 алса да акча берем, поощряйт. Эмнеге? Мама өзү биринчи бере баштаганда таң калган, эмнеге депчи. Анткени бул тажрыйба. Сен бул экини жөн эле алган жоксуң, сен тажрыйба толтурдуң. Анткени жыгылгандан киши көп үйрөнөт. Сен 5 алып жүрө берсең практически эчтеке үйрөнбөйсүң, ал жырга эле остап жүрөсүң. Жыгылган сайын, мо жыгылган болбойт экен, утулган сайын, монту утулат экенсиң деп тажрыйба көп алсын деп. Анткени мен мамамда башкача тарбиялап калган, 2 алган сайын башка көзгө жечим да дегендей. Мен наоборот модельди кылып атам да. Эми көрөбүз ким болор экен деп. Бул бакыттагы дегендейчи, тагдыр деген. Назиржан ушундай үй бүлөгө түшүнүктүү, аң сезимдүү эне болгонуна чейин мындай сиз бир нерседен өттүңүз да, психологко бардыңыз же өзүңүз эле ажырашкандан кийин эле ушундай болуп калган жоксуз да? Ажырашкандан кийин аялдар аябай философ болуш. Жок, бул жашоо. Эми жашоо сыноо дейт го. Мындай жашоодо проблема болбоюнча киши өнүкпөйт, өзгөрбөйт. Мен Назира мен деле ошентип ойлойм да, ошо жашоо кыйнап салган да, жашоо сындырып салган. Анан айымдар күчтүү да. Ошо күйүнүп, кичине ыйладыбы, балким эметтиби, андан кийин мындай алдыга жылган да.
аялдарыбыз чын эле кыйын болот. Даже бир банкирдин сөзүн уккам. Жаңы ажырашкан аял кредит сурап келсе сөзсүз бергиле депчи. Анткени ал акчаны чын эле алар кайтышат. Анткени энергиясы ошончолук күчтүү болуп калат да, балдарымды багайын, балдарымды мынтейин депчи. Биз мындай экенбиз, күйөөгө тийгенде энергиябызды болгон ошого куят экенбиз да. Анан күйөөбүз гүлдөйт экен, өсөт экен. Анан ажырашкандан кийин энергияң өзүңдө калат да, анан сен гүлдөйт экенсиң, өсөт экенсиң деп коет. Ажырашып кетпегиле барыңар. Жок, ошондой мен мындай эмне үчүн жаман көрүшөт го? Бул ажырашкан аялдар бактылуулуктун сырын үйрөтө берип жаман жинге тийишти депчи. Анткени биз эмнеге аларды үйрөтөбүз? Биз кетирген каталарыбызды айтып беребиз да. Турмушта монтпеш керек экен, анан мындай кылсаңар мындай болот экен деп атып, анан ошон үчүн бизден коуч мотиваторлор чыгып калып атпайбы? Анан аял ошол мындай жыгылып, тизесин орутуп, анан бул аңга бассаң ушундай жыгылат экенсиң, ушинтип тизең ооруйт экен деп, анан аң сезимиң ойгонуп баштайт экен. Анан балаңды башкача тарбиялап көрөт экенсиң биринчи. Мен ажырашкандан аябай коркком, мен баланы кантип тарбиялайм. Биягым эңшерилип эле мындай дубал катуу шамал уруп атат, жан дүйнөң үшүп атат. Анан ошол үшүгөн жан дүйнөң менен сен балаңды кантип коргойсуң, кантип минтип сууктан сактайсың деген ойлор келет экен. Анан ошентип өзүңдүн бутуңа бекем турганды үйрөнөт экенсиң. Андан кийин өзүңдү биринчи ремонттоп алгыла дейт элем. Аялдарга. Жалгыз бой энелерге. Анткени ажырашкандан кийин аял бардык жактан сынат экен. Бүт жактан сынат экен, өзүңдү кемтик көрө баштайт экенсиң, толтура комплекстериң көрүнө баштайт экен. Анан мындай мен ташталганмын деген комплексиң башталат. Мени эч ким карабайт да дегенде экинчи сорттогудай комплексиң башталат. Анткени бизде коом ошондой. Ажырашып кетсе үй бүлө, аял биринчи күнөөлүү болот. Сен очогуңду тута алган эмессиң, кармай алган эмессиң. Азыркыга чейин мени күнөөлөшөт. Анан ошол комплекстерден арылып, психологдор менен иштейсиңби, эмне кыласың, өзүң бутуңа бекем туруп, өзүңө өзүң финансовый подушка жасап, моралдык жактан күчтүү болуп, психологиялык жактан күчтүү болуп алгандан кийин автоматтык түрдө балаң башкача болуп өзгөрүлөт экен. Сен канчалык сынып турган эне болсоң, балаң моралдык жактан, психологиялык жактан, бардык жактан ошентип сынып турган бала болот экен. Мен канчалык баламды психологдорго алып барып, момундай көйгөй болуп атат, тигиндей көйгөй болуп атат, ажырашуу ага ушундай стресс берди, таасир берди десем, бүт психологдор мен менен иштеген. Балам менен иштеген эмес. Кеп сенде деген. Анан мен ошентип иштей баштадым, өзүмдү иштей баштадым, тигинимди оңдодум, мунуңду оңдодум. Балага такыр көңүл бөлбөй койдум. Өзүм деле оңдой бердим. Карадым, автоматтык түрдө мен кандай өзгөрүлсөм, балам автоматтык түрдө өзгөрүлүп атат. Анткени биздин гендиктерибиз туташ да. 14 жашка чейин баланы көйгөй болуп атса, анда баланы алып барбай, өзүңөр алып баргыла, өзүңөр көрүнгүлө дейт элем да. Анан азыр болсо 14 жашка чыкты. Азыр болсо эми сепарация кылуум керек деп, ага лицейде жатып окуйт да. Эми сепарациянын үстүнөн иштей баштадым. Биз өтө эле монтип чырмалышып, байланып, деген анан монтип энеси жетелеп жүргөн эркектерди көрсөм нервим кашай баштайт да. Анан неге нервим кашай атат деп ойлоном да, бул күзгү да мага чагылып атат да. Дегенде мен да балам менен монтип жетелешип жүргөм. Анан айттым, койгой, буга сепарация керек экен. Бул өзүнчө бутуна тура алган, мен жок жашай алган эркек болуш керек. Мында өзүнө өзүң тың эркек болуш керек деп анан азыр көрө баштадым. Жана сиз айтканда мен бир тойдо окуяны эстедим. Эме үлпөт тойуна алып баргам ал жигиттен. Анан кийин башка тойго келди. Келинчеги менен эмес, апасы менен. Анан апасы менен 6 саат бою жүрдү. Мындай башкача болдум да, аябай. Мындай башкача болдум, мындай өзгөчө бир сезимде. Мен да башкача болуп кеттим. Анан ошон үчүн жалталашып өлөм. Келинчеги жок жанында. Анан эми сураган жокмун эми, эмне болуп кеттиңер? Гана келинчегиңди сураган жокмун, бирок көрүп ошол көрүнүш мен үчүн аябай бир. Сиз дагы келинчегиңизди көрсөтпөскө эмнеге? Неге?
эме Тойго дагы келинчеңиз менен барбайт окшойсуз, апаңыз менен барат окшойсуз. Жок, негизи семьяны көргөзгүм келбейт, анткени мындай хейтерлер мурун кызым менен көп чыкчумун, кызым мындай тоже тикток звезда, между прочим, айтпайм да кой. Анан жанагы хейтерлер кичине мындай туура эмес, безопасность үчүн анан жаап салдым да, бүт кыздарымды алып салдым да ошо. Жогоруда айтып атасыз, бала күзгү депчи. Анан эми көрсөтүүбүздүн башында да жанагы физикалык дал келүү деп сөз болду. Алиги тууралуу кеп кылалы деп коем. Эгерде мисалы, эгерде бири-бирин канааттандыра турган, канааттандырбаган жубайлар дагы стресс канчалык жогору болот үй бүлөдө? Негизи алиги бул акыркы точкада мамиледенчи. Эгерде баары жакса, калган баары жакса, анда бул баары бир жагат да. Мындай да ошо оргазм эркектер бере албай, ала албай эле жүдөй беришет. На самом деле баары жакса, мына аял кишини тийип койсоң деле оргазм ала берет. Алигиси болобу болбойбу бул ролде деле ойнобойт. Бирок кээ бир эми баарыбыз темпераментибиз ар кандай, баарыбыз 100% кишибиз. Кээ бирөөнө жагат, кээ бирөөнө жакпайт. Бул мисалы секс жактан баалуулук деле кээ бирөөнө жок. Кээ бирөөнө мисалы бир айда бир жолу болсо жетет, кээ бирөөнө бир анан чын эле жакшы көргөн, слишком индивидуальный темперамент, там мындай буулугуп турган айым болуп калса, анан темпераменти слабыйраак эркек болуп калса, анда албетте проблема болот. Анткени аял киши каалай берет, а эркек киши аны бере албайт. Или наоборот. Эркек киши баарын каалап атат, аял кишиники кичине мындай муздакараак болот. Өзү мындай по природе ошондой болот да. Анда бир чоң проблема болушу мүмкүн. Анан үй бүлөдө чыңалуу күч болот да. Уруш, талаш. Бир аз мындай жинден. Бирок биздин аялдар аны айта албайт да бетине. Жок, мындай айта албайт, бирок азыр деген маалымат көп болуп атпайбы? Азыр айта баштайт да. Мурун билинбечи да, жашы ушундай экен деп эле жүрчүбүз. Нормал газеттерден эле маалымат алчубуз, жаңы башка нерсени албачыбыз. Азыр деген бүт тармактардан алат, аял кишилер да калат. Ошон бул чоң көйгөй болушу мүмкүн. Канаттанбаган аял нервный болот. Мындай да, анан деген баалуулук деп коелукчу. Мисалы байлык. Мисалы күйөөң крутой деп коелу, акчасы бар, не десең ошону сатып берип атат. Бирок акчанын баалуулугу аябай эң бат түшкөн нерсе да. Эң бат түшөт. Кереги жок болуп калат. Бүгүн мейли бир помощницам айткандай, мен ыйласам дагы доллар менен жашымды арчып турсам болду дейт да, мен ушул байга тие бермекмин депчи. Бирок ошентип тийишет. Анан бир ай болобу, 2 ай болобу, жарым жыл болобу, бир жолу болгон акчанын кереги жок. Урганым жок. Мен көчөдө боз үйдө жашасам дагы бирок нормальный эркек менен. Сиз айтпадыңызбы, алиги бул өтө чоң маселе эмес депчи. Демек кайра эле маселеге чыгып калып атпайбы? Маселе. Жок, чоң маселе эмес. Бирок ошондо эле билинет, ошо жери келаткандачы. Ошо алигиге чейин келатканда эле билинет. Жараш чак келесиңерби же чак келбейсиңерби? Ошол жерден эле билинет да. Жок, мен айтайынбы? Я кыздар шумчу керек. Теорияны барын өтүрөт деп кой. Буларчы. Булар деген мындай жаныбарларда да болот экен. Микрофон рыстап калды, жоолуп кетти. Мындай да, мындай. Кандай? Эркектер биринчи ыңгайлуу аял издейт экен да. Мындай. Ал деген эркектер расчетливый да. Аялдарга караганда расчетливый. Парашют, эркек киши парашют үйлөнөт. Аял киши сүйүп тийиши мүмкүн. Эркек киши 100% практически парашют үйлөнөт. 100 деп эле койчу, эми көп пайызы парашют үйлөнөт да. Эркек деген үйдө отурган мындай кулак мээсин жебеген, мындай шылып бир аял болсо, ыңгайлуу аял болуш керек да. Биз аялдар болсо, алар болсо, мисалы үчүн аялы мейли аял үйлөндү, ана үйдүн баарын жыйнайт, тамагын жасайт, баласын төрөйт, меле ушундай болсо, баары сонда ошол комфортто отуруп алат. Аял болсо 2 айда бир каалайт деп коелу. Бул эркекке жакшы нерсе. Жакшы. Темпераментинде ал сырттан тамак жеп келет. Сырттан кафе, ресторандарданчы. Булар ушундай, ошон үчүн буларга бул анча неме эмес да, мындай көйгөй деле эмес. Бизге аялга көйгөй. Көйгөйдү демек айтыш керек да. Мисалы үчүн күйөөңө идеальный күйөө да, мындай жалдуу, мындай тейсон күйөө. Анан баарын жасайт, баарын неме кылайт. Бирок камкор, мээримдүү. Төшөккө келгенде эле болбой калса, аялдын темпераменти күчтүү болсо,
аял издейт башка жактан. Мен аялдын көз карашы менен айтып атам да байке. Мен деле сиздин көз караш менен айтып коеюнчу. Мындай да, эркек киши расчётлуу десе бул финансовый расчёт эмес. Или там карьерный расчёт эмес. Бул өзүнөн слабыйраак, өзүнө удобныйраак. То есть өзүнө көтөрө албаган аялды эч качан албайт эркек. Эми көп пайызы да, кээ бирөө башын чоготуп. Анткени ал өзүнүн эгосын тебелеп салат. Мына Айзада да, мисалы Айзада. Мен мен өгөт. Мисалы Айзада көз мындай арткандар менин оюмча толтура, мондайчы. Миллиондоп саналат. Бирок мындай временныйлар развлечение кылгысы келет көбүнчөсү. Алам дегендер балким духу жетпей атат да. Анткени звезда да. Туурабы? Анан мисалы сиз карайсыз, мен карайсыз, анан кой башым ооруп, жүрөгүм ооруп, премновать этип жүрөм деп лучше мындай кылган. То есть удобныйрагын расчет кылып алышат. Сүйгөнүн дагы албай коет. Кыйналат дейлет, бирок сүйгөнүн дагы албай коет да. Удобный. Аларга келгенде именно удобный аялды алат да. Секс жаксан туура айтты. Болбосо мейли жакшы кайфта, жакшы жыргайбыз да биз. Өтпөсө анткени тияк бияка барып деле аны оокат кыла берсе болот да. Аял киши более преданный болот. Секс жактан кыйналып атса, ал жөн эле налево направо бара албайт. Аял киши оңой менен изменага барбайт да. Алар бышып, расчет кылып, измена кыларын бир 2-3 жыл мурун даже билишет да. Уже мээсине кетет. Анан ошого даярдык көрө баштайт. Удобный эркек бир моментте чыгып калса, поле зрениядан чыгып калса, айгыр чыгып калсачы. Нормальный айгыр чыгып калса, шарат деп колдоно калышат да. Расчет мындай. Секрет ошондо да мындай. Кээ бир эркектер болот, мындай ыңгайлуу эркектер болот да. Тим эле мындай, бирок айгыр эмес да. Мындай эркек. Анын жанында өзүңүз айгыр сезип кетесизби? Ооба, анда сен деген энергетикалык жактан, психологиялык жактан сен жөн эле жеп коесуң, аны моралдык жактан жеп коесуң. Туура айтамбы? Ооба, ошондой болот. Жаныңда сен мындай айгыр деп турсаңчы. Каяк жагын айтып атасың? Жок, физикалыктагы, моралдыктагы жагын айтып атам. Ооба, бардык жагынанчы. Биз дегенчи, мен мисалы үчүн айтып атпайсыңар, Айзада, биз деген күчтүү аялдардын катарына келебиз да, биз жөн эле өзүбүздүн арабызда өзүбүз эле мындай эле чит түкүрүп эле туруп кетебиз да. Күчтүү эмес, силер деле слабыйсыңар. Биз слабый болгубуз өлө келет. Слабыйсыңар. Өлө болгубуз. Даже башкаларга калганда дагы слабыйсыңар. Жок, уксаңыз, анан уксаңыз, укпайсызбы? Эркек келгендечи жаныбызда деген эркек келгенде биз бүт тартып келаткан арабызды шылт таштап коюп туруп, жан деп калабыз да, жан эмне кылайын депчи. Кеп ошонто болот атпайбы? Биз энергетикалык жактан, психологиялык жактан дароо автоматтык түрдө определяем, аныктайбыз да. Ким да биздин энергиябыздан анын энергиясы чоңбу? Дароо дене башыбыз козголуп, кыз болуп кылыктанып деп күлүп калабыз. Жаныбызда мындай энергиясы мындай слабый эркек болуп калса, биз монт баштайбыз да, брат депчи мындай. Өзүңдүн неме алардын көзүнөн да ошондой көрүнүп калабыз да. Бирок аң сезимди аны сезбейсиң, бирок энергетикалык жактан ошол сезим келет. Ооба. Инстинкттер күчтүү, аялдардын инстинкттери сезими күчтүү да. Ушундайбыз да. Бир Америкада изилдөө болгондо айгыр жөнүндө сүйлөшүп калдык. Балдар эфирден ары чыгып турсаңар болот, азыр биз айгыр жөнүндө 3 жыныс мүчө деп койчу, айгырды коюшкан, кичинекей, орто, анан чоң. Анан аялдарга тандоо берген да. То есть күйөөгө кайсынысына тиймеңелеңер, бир ночь бир эле эч ким билбей калат, бир ночко кайсынысына колдонмоңереңер, жөн эле иногда болуш үчүн кайсына дегендечи. Анан күйөөгө тийгенге баары тең ортосун тандаган да. Көбүнчөсү ортосун тандаган. Бир ночко көбүнчөсү эң чоң тандаган да. Ошондо мындай бар айгырлык ролду бир пробай бир жолу колдонуп койсок дагы деген эмеси бар экен да. Ооба. Айрылардын ой жүгүртүсү бар экен да. Эме жыныстык тарбия. Ошон үчүн удобный случай болуп калса, опасный буларга көңүл буруп турбасак да коелу. Кичине теманы өзгөртөлү. Жыныстык тарбия, балдар тууралуу деп калдык. Эми азыр жыныстык тарбия кайсы убактан баштап берилиши керек? Анан кийин кандай болуш керек? Жыныстык тарбия негизи төрөлгөндөн баштап садикте негизи билим берүү системада ата-энелер билсе жакшы, бирок ата-энелерибиз баарысы өйдө төмөн болуп атпайбы? Бирөөнүн билими бар, бирөөнүн билими жок, бирөө уят семьядан, бирөө религиозный семьядан. Ошон үчүн ата-эне менимче ата-энеге мындай таянбаш керек да. Билим берүү системада садиктен баштап болуш керек, программада. Садиктен баштап үйрөтүш керек. Эми бул үйрөттү дегенде жанагы бар эле жанагы процессти үйрөтүш керек деп ойлойт. На самом деле
бала деген бір 2 жашында уже түшүнө баштайт эркек деген эмне кыз деген эмне деген айырма, ошону айырмасын түшүндүрүп коюш керек өзү там стресс болболбу издеп жүрө бербейчи. Анан 3 жаштан баштап мисалы жанагы эмне деп коет эле ким экенин биле баштайсың да, направлениең, то есть балким гейсиң, балким лесбиянкасың, балким мындай нормальныйсың дегендейчи. Ал канча жаштан белгилүү болот? 3 жашында уже 5 жашында бала билет уже. 5 жашында уже калыпталып калат, ким экениң уже билинип калат да. Ошон үчүн эми бул норма болуп эстедет, аргумент индивидуал. Бирок эгерде ошону профилактика кылгысы келсе, анда ошо жерден баштап, садиктен баштап үйрөтүш керек. Анан андан дагы керектүү нерсе бул сексуалдык коопсуздук деп коет. Педофилиянын баары тең мындай башынан баштап да психологический травма ошондой болгон. Бул деген 5-6 ошо 3 жаштан башталат да. Ошону мисалы принцип нижнего белья деп коет да, ич көйнөк принцип деп коет. То есть нижний белье да, майкаңан болобу, футболкаңан ылдый, сен эч ким көрбөш керек, өппөш керек, турсуңду эч ким карабаш керек. Жана чоң апалар апчыңды берчи деген туура эмес турбайбы? Туура эмес. Мисалы мамаңан башка эч ким, мисалы жуунтуш керек да аларды. Мамаңан башка эч ким жуунтпаш керек деген мындай ошондойлор коет. Бирөө тийип атса, бирөө өөп атса, бирөө эметип атса, анда сен сөзсүз мага айтышың керек. Бул не норма. Биз уятта үйрөтүп койгонбуз да. Чоң киши айтты, все, сен өптүр, чоң киши айтты, укту деп биз деген мындай жертва кылып чоңойтуп койгонбуз да. Анан албетте бир чоң киши келип, жосу кошунасы келип, жосу тууганы келип туруп айтып айт. Чочошканы көргөзчү десе, анан чоң кишини автоматически угуш керек. Алар безопасный болуп эсептелет да. Аларга кичинекей балам бул безопасный, мен байкем деп воспринимать этет да. Анан бир трагедия болуп кетиши мүмкүн да. Ошону үйрөтүп коюш. Даже папасы бул опасность деп мындай. Эми баарыбыз эле эмес, бирок баары ошондой сигналды билиш керек да. Папаң даже ич көйнөгүңдү карап атса, чочоң карап атса, көтөнүңдү өөп атса, бул мамаңа айт деген мындай сигналдар болуп туруш керек да. Ошондо безопасностьтан үйрөтөт да. Анан школдон башка безопасность, башка нерсе. Анан подросток болгондо уже месячный келип калды, мындай келип калды. Насилие дегенде, достордун зордугу дегенде, обычно ким зордуктайт кыздарды? Бул деген тааныштар эле зордуктайт да. Классташтар болобу, группалаштар болобу, бир той топорго барат, бирде болот, анан бир баля болот да. Ошо опасностьтарды үйрөтүп коюш, кантип сакталыш керек, кантип оору жугузбаш керек. Анан студент болгондо башка, там презерватив деген эмне, боюнда болуп калат деген эмне, ошо бышпай күйөөгө тиет деген эмне, же бышпай балалуу болот деген эмне деген мындай этаптары бар да. Анан чоңоюп үйлөнгөндөн кийин анан жана порно позаларды андан кийин үйрөнө берсе болот да. Мисалы үчүн мен жубайым, эми мен эркектердин үй бүлөсүндө төрөлгөм да. Кээде кандайча эркектердин үй бүлөсүндө? Эми эркектер, мен жалаң эркектердин, мисалы Америкада папа. Жалаң эркектер. Кээде мындай шорточан, турсачан чыгып калсаң дароо турушат да. Кээде эмне эле болтасың деп кээде мындай түшүнбөстүк пайда болуп калышы мүмкүн да. Демек мен туура эле тыйып атат да туурабы? Урматтын 2 кызы бар. Бирөө 4 жашта, бирөө 1,5 жашта. Жок, кыздарга бир кыздар определенный возрасттан кийин түшүнө баштайт. Анан канча жаштан сиз айткандай 2-3 жашта уже билет, уже формированный болот да. Анан мисалы эрте жыныстык жашоого кызыгып кеткендер бар го, ошол ушундайларды көрө берип дагы болот да. То есть психологический травма алып келет билинбегени мененчи. Мисалы жагып калышы мүмкүн. Анан сен мисалы билинбей чечинип атасың да, папасы болсуң, анан барып шкалап карай берет да. Ошондой нерселер болуп кетиши. Сиз дагы жанагы оозунан өппөш керек, баягы кайсы жактары интимный зона. Эми треугольниктер носогубный, могу жерде өппөш керек да. То есть чекке болобу, моюнду өппөш керек, курсакты өппөш керек, башка жерде өппөш керек деген правилдар бар да. Эми бул культурага дагы албетте, могу жерде оозду өппөш керек да. Бизде Кыргызда эмне чоңдор келди, учурашпайсыңбы, тигиндей мындай деген нерселер бар да. Мисалы биз өтө аң сезимдүү болуп отурганыбыз менен айыл тарапта. Айылдар мурун эми культурасы башка болчу да. Көп культурада да мындай өзгөчөлүгү бар да. Мисалы бетинен өпкөн нормальный, мисалы тойдо 100 киши отурса, 100 менен тең өбүшүп чыгышы, бул нормальный, мындай сексуальный контекст жок болчу да. Бирок заман дагы өзгөрүп атат да, культура дагы өзгөрүш керек да, мындай заманга талап болуш керек да. Мисалы кызым эч кимге өптүргүсү келбейт да. Бирок кээде басып алып эле тиги байкең тиги деген атаң деген анан биягынан 5 бармак коюлуп атат, биягы сакал, анан байкуш мен кызымды түшүнүп атам, насилие да по большому счету, ушунда 5 бармак чайнап атат, анан аны май оосу менен өбүш керек, мен өп деп кантип айтам дегендейчи. Ошо мен кызым өптүргүм келбесе эч кимге өптүрбөй эле кой. Алыстан учурашып болду дейт. Бара кээ бирөө мындай өбүш дейт да. Жетишпей каласың го кээде мисалы. Ал ээрчимейликте тарбайлайт да. Көчөдөн деле ошондо аксакал суранышы мүмкүн да. Көчөдөн деле ошондо эркек суранышы мүмкүн. Ой кызым, жашынакай кыз экенсиң, мен конфет келчи, өп коеюн деп анан ошол жерден башталат да.
ошон үчүн тандайсыңар, или туугандарыңар жагынасыңар, или сексуалдык коопсуздук. Ал болбошу дагы мүмкүн. Ну, черт его знает деген. Бирок менин оюмча 99% кыздар жанагы совращение деп коет, педофильный бир тийишүүлөргө кабыл алат да. Просто мындай эле маршруткада мисалы үчүн. Маршрутка это, по-моему, 100% кыздар маршруткадан андай кабыл алат. Ыдык көргөндөр көп болот го. Маршрутка, такси мисалы. По большому счету таксинин баарынан эле бизде сексуальный домогательство. Сексуальный домогательство, эми зарубежде муну сексуальный домогательство деп коет. Атын сураган, каяктан келдиң, күйөөң барбы, жигитиң барбы деген сураган домогательство болуп эсептелет да. Бизде бул норма болуп эсептелип атпайбы? Мисалы Алматыдан баягында таксиге түштүм, жакшы правила бар экен. Правила кылып коюшуптур да. Водитель пассажир менен сүйлөшпөш керек экен да. Өзү бирдеме сурабайын, сүйлөшпөш керек экен да. Бул менин оюмча туура правила да. Анткени мына сулуу кыз түшүп калды, больше чем уверен, атын сурашат, каяктан чоң кыз деп. Сиз түшөсүзбү таксиге? Жигитиңиз барбы? То есть разведка кылат, эмнеге баратасыз, кайда баратасыз? Бошогондон кийин дагы такси керек эмеспи? Номериңди алып калбайсызбы? Сизге жакпайт да кээ бир, Мага жакпайт, мен сүйлөшкүм келбейт. Бул по большому счету сиз мара. Мисалы Япониядан канча 2005-жылы эметкенде ошо сексуальный домогательство жөнүндө сүйлөшкөм, аяктан взгляд. Мисалы мен Айзадан кечке карап 1 минут карап, 2 минут мындай карасам, сизге неудобный болосуз да, туурабы? Ошол домогательство болуп эсептелет. $25,000 штраф болчу да. Японияга кетип калат окшойт. Франциядан мисалы чоң саатын ким деп тийишип койсоң, €70,000 штраф да. Сен көчөдөн кетип бараткан эмеге эмнеге тийишиң? Мындай, может бирдеме сурадың, аны докажут да. Или сен домогательство катары билинет да, тийишип сурап атат, же болбосо чилине жолду сурап атат балким. Если докажут, в большинстве случаев эркектин проблемасы бар. €70,000 штраф да. Сөз менен. А тийген это был тяжелее наказание. Төш кантет. А чави ишет, машкадан тийишет, это түрмөгө түшөт 100%. Мисалы үчүн бул сындай сөзгө уже 70,000. Германиядан сөгүнгөндөргө штраф бар даже. Мисалы сөз, ар бир сөзгө штраф кылып койгон да. Мисалы мана факты көргөзгөн €2,000 да. Ошондой штрафтар бар. Даже машинадан бири-бирибизге көргөзүп ет го, штраф аласың да ошого. Назира айымдын уулу мисалы 14 жаш болуп калыптыр да, өспүрүм, өзүнүн баягы өсүп келе жаткандыгын, жигит болуп аткандыгы жөнүндө кеп айтышасыздарбы? Ооба, апасынан уялбайбы? 6 жашында эле келип, мен каяктан чыкканымды билем деп келген. Каяктан чыгып турсуң? Мен сперматозоид болуп турмун да, атамдын ичинде жашап турмун, бирок сенин ичиңе кантип өткөнүн билбей атам дейт. Анам монтип турмун, монтип өзгөрүлүп турмун, анам мындай болуп турмун деп айтып берген. Биз жок, сен айсты алып келген деген. Капустанын төбүнөн таап алганбыз. Жок, анткен эмеспиз. Ооба балам, ошондой атаңдын ичинде болчусуң, тиңдей мындай деп айтып бергенбиз. Андан кийин дене түзүлүшү өзгөрүлүп баштаганда Нурбек байкеге барганбыз. Анан бүт бөйрөк сөйрөктөрүн, органдарын баарын текшерткенбиз. Жакшы эле өр чуп атабы, кандай болуп атабы деп. Анан Нурбек байке үйдө эркек жок. Сага тапшырдым, өзүң неме кабинеттен бирдемкелер түшүндүрүп кой дегем. Нурбек байкеме сүйлөштүргөм, ушундай болгон. Анан азыр болсо ачык эле сүйлөшөбүз бул темасында. Балам бул мындай, тиңдей, анан сен чоңойгондо мындай болот, тиңдей мындай корунуш керек, ар кандай оорулар болот. Анан эрте бала жасап, эрте ата болгуң келбесе мындай кылышың керек. Менде мындай неме жок да, мындай башында бир аз ыңгайсыздык болуп, ошон үчүн Нурбек байкеге жетип элем, азыр болсо андай жок. Кенен сүйлөшөсүңөр? Ну, мам, я знаю деп коет, анан, все, если знаешь деп коем, болду. А так мектептерине урологдор, гинекологдор келип бул темаларында ачык айкын сүйлөшүп турганы жакшы деп ойлойм да. Бизде 10-класста 10-класстын баарын бир класска тыгып туруп, жанагындай видеолорду коюп берип туруп, анан кантип урук аялга түшөт, анан кантип боюнда болуп калат, анан абортту киргизип алып, момтип баланы чымчып, колун чымчып, бутун чымчып, үзүп, момтип алып бараткандай кадрларды көрсөткөн. Аборт деген ушундай болот депчи. Ушунчалык көңүлүбүз неме, анда денең ойгонуп турган кезиңде, кылтылдай баштаган кезиңде, мындай өлтүрсөң анда барынчы кылтылдабай каласың да, андай эркектерден айланып өтүпчү. Анан сабак керек экен. Мен кызым менен ушул темада сүйлөшөйүн 10 жаш болчу. Анткы үчүн мамилет этип атам да.
Папа, подожди деп телефон алып келіп тұрды, ютубты қойып, ты об этом хочешь поговорить дейді. Мындай подкасттар бар екен для подростков, для детей. Ооба десем, ну папа, это старый материал, я сама изучу деп кетіп қалды. Интернет деп қалып жатырсыздар ғой. Өспірімдерде мысалы. Өспірімдерге видеолар бар екен, атайын YouTube каналдарда эмелер бар екен да, эмне бул эмне деген билишет экен да. Сиз контролдойсуз го? Мисалы кызыңыздын эмне көрүп атканын, кандай контент көрүп атат, 18+ эмеспи деген сыяктуу. Мамасына айтам контролдо депчи, анткени пароль-сарольдорун билип калышты да ошондой. Бирок контролдоп туруш керек барбырчы, баары бир бала да эми ал түшүнбөйт, эршитип кетет дегенде интернет жана извращенецтер дагы толтура. Анан ошо школдорго чакырышат мени ушу тема боюнчачы. Анан 6-7 класста бул тажрыйбалар бар экен. Анан мен наблюдениемде эми баары жаман көрбөсүн. Чем закрытие, тем строже болсо үй бүлө. Ошондо уже тажрыйба, ошолордо көбүрөөк экен информация, ачык. Мындай жакшы демократичный семьяга караганда жабык, даже религиозный эмелерде проблема көбүрөөк экен да, көбүрөөк. Анткени жабык нерсе аябай кызыктуу. Жок, кызыктуу, менин оюмча ошо ата энеси урушат экен да алардычы. Мону кылба, тигиндей кыздарга кызыкпа десе, аларда мындай автоматически тескеринче ойноп аткан да. Атигилер жон койгон, алар эмнеге кызыккысы келсе, ошону кызыгышат да. Ошондой мен өзүм бул наблюдениемде өзүм школдорго барып лекция окуйм, ошо жабык үй бүлө наоборот хуже экен да проблема. Сизчи балаңызды эмне контент көрүп аткандыгын байкайсызбы? Карайм, Instagram, Facebook, TikTokторду жакшы мындай көрбөйт, түшүнбөйт, каалабайт. Ошон үчүн кызыкпайт да. Анан YouTube каналды дайыма ошол каналдарды көрөт. Анан кадимки отуруп алып, кайсы эмнени көрүп атасың, кандай оюн ойноп атасың, кел экөөбүз чогуу көрөбүз деп мындай сүйлөшүп ушинтип турабыз. Анан бул болсо момундай программа, анан бул мондай, мояктан мен момуну үйрөндүм деп анан керели кечке баягы көргөн нерселердин баарын айтып берип, ушинтип экөөбүз талкуулап, аябай кызыктуу нерсе көрүп турсуң, дагы эмдигиде мону көрүп айтып бери, мага мен мындайларды билбейт экенмин деп коем мындай калып элечи. Анан бир кызыктуу, мен аябай акылдуу болсом дей берет. Анан кечке эле жанагындай маалыматтык бир нерселерди ала берет. Анан ошон үчүн байкап турам. Илимий роликтерге жакын. Илимий роликтерге жакын. Бир жолу тик кичүү кызым бирдеме менен какап калыптыр. Анан атайын прием бар, какакча эмечи. Анан мамасы дагы врач. Тиягынан кылат экен, биягынан кылат экен, тигин теткен чапкылайт, чыкпайт да. Анан мамасы жүрөгү түшкөндөн сознаниясын жоготуп жыгылып калат. Мамасы өзү? Жок, атиги улуу кызым, анда 7-8 жашта болуш керек. Берчи мама, берчи деп эле кайра сурап аткан дейт да. Мен жардам берем депчи. Анан кичүү кызымды алып туруп, мунун жана прием бар. Атын унутуп калдым. Туңуктап койсо дегенес чыгып кетиптир да. Анан выжила да, мына көгөрүп калыптыр да. Анан баарыбыз мактап, каяктан билдиң десе, YouTube'тан дейт. YouTube'тан уже ошондой прием бар экен, билет экен да. Биздин муунду YouTube тарбиялап атпайбы деп калат. YouTube тарбиялап, бирок азыр YouTube эрежелери өзгөрүп баргандай түрдүү, анан кооптуу контент көбөйүп кетти да. Мурун башкача болчу, бир аз мындай эмерек болчу да. Көзөмөл күчтүүрөөк болчу. Жок, азыр деле жакшы эле. Баары балага мындай түшүндүрүп койсоң, ал деле көрбөйт экен. Ал деле керектүү контентти жай берсең, наоборот кызыгат да. Түшүндүрүш керек маанисин, да. Мисалы, билбейм, может азыр илгери билесиңерби, жана уят кинолорду бир особый кассеталар менен көрчүбүз да. Жантылашып апарып, издеп барып көрчүбүз. Азыр ачык көргүң дагы келбейт да, эч ким дагы эметкиси келбейт деген. Кызык деле жок. Сиздин адистигиңиз боюнча дагы бир суроо сүннөткө отургузуу боюнча. Кайсы жаш, анан кандай жол ыңгайлуу, туура? Негизи ошо көп суроо берет, жашы жок, мындай правила жок да, бул жашта, же бул жашта дегенчи. Медиктер по показаниям окуот. Көйгөй болсо гана обрезание кылат да. Бул кээ бирөө сый албай калат, же ириңдеп кетет, же кычышат, же ошондой проблемалар болсо, медицинский проблемалар болсо, анда сүннөттү төрөлгөндөн баштап любой возрастта кыла берсет, медицина жактан. Бирок биз культурага дагы проблемасы болбосочу жүрө берсе болот. Кереги жок нерсе да. Биз бирок культурага подчиняться этебиз, анан религияга подчиняться этебиз. Культурага подчиняться кыргыздар деген 3-5 жашында кылышат. Кыргыздын правиласы менен кыласыңарбы, анда 3-5 жашта. Мусульманский, мисалы пакистанский менен кыласыңар, ал 1 айдын ичинде. Еврейскилер менен кыласыңар. 1 айдын ичинде? Төрөлгөнү мененчи. Бир чети ошол туурада, анткени бала сезбейт, психологический травма албайт. Мисалы 3-5 жашта бул по большому счету насилие да, бала не хочет.
бир дядькалар эле кармап алды эле страшный боль пытка кылып юбканы кийгизип туруп анан тигинде аң сезими жок ошол деле еврейлерде эле мисалы бир жуманын ичинде по моему ошондой правилалар бар да мисалы арабтардын кээ бир өлкөлөрү 12 жашында экен бул аргасы культурага анан религияга почитаться эткен нерсе а медицина жактан көйгөй болсо гана обрезание кылыш керек бирок көп изилдөөлөр бар обрезанный эркектердин аялдары ден соолугу чыныраак болот да мисалы рак шейки матки башка спид деген оорулар необрезанныйлар кесилбегендер сүннөткө отурулгандардан оңой жыгат да оорулар да көп болот аялдардыкыда калачы А кандай жол менен туура болот азыр жана врачтар только врачтар түрлөрү бар го аба айылдагы жана лазер менен. аталардыкы чоң аталардыкы болбойбу ошондойлорду кайра кезебиз да маки менен алардын баарын кайра переделкага келишет да переделкага жөн эле эки жумуш болот экен да ооба бизде мисалы үчүн көлдүктөрдү жөн эле мынтип Тилип коет коет да тиякты көргөндө эле айтабыз көлдүк бүскүңбү депчи каяктык экен билип коебуз да таластыктар кантет деп роза деп койгон жок мындай экен да ал айыл жергесилер да анан бир 2-3 эле врач бар да ошолор мода кылып салат экен да алардын ой жүгүртүсү кандай болсо чочоктор дагы ошондой поколениялар өсөт да жакшы бирок эме тилип койгон туура эмес да мисалы мааниси деле жок да жок тилип койгон бул кан чыгыш бул культуральный эле да кан чыгарыш керек деген Жөн культура бар ишенимиң да болсун. а негизи обрезание полный болуш керек то есть мындай да еще кыргыздар баары бир жазыш керек го деп ойлойм да мусулмандар эмнеге анткени бизде өмүр бою кесип жүргөн да анан ошо мешоктоп коет ошо кожа менен головкада жыныс мүчөнүн башында ортосунда көп инфекция бар да былжырап турат постоянно суу болуп турат да анан оңой инфекция жыга берет а бизде генетика боюнча өмүр бою кесип жүргөн анан бул жок эле келген да анан ошон үчүн защитабыз жок то есть иммунитет жок да биз головкабыз всегда бош болчу да анан эгер кезилбей калган болсо бул ириңдеп бирдеме болуп эле жүдөй беришет да а мисалы христиандар өмүр бою кесилген эмес биягы сонун защита да бул тукумдан тукумга защита болуп иммунитет болуп келген да алар проблема азыраак болот да а мусулмандар кезилбей калса баары 60 жашында болсо дагы кезиришет да дагы суроолоруңар бар жетиштүү болдубу сизге ушул теманы эртеден бери эфирден тышкары эле сурайм деп атты эле жакшы переделкага негизи бизде баягы үй бүлөлүк акылдуу акыл эстүү ата энелер деп атпайбызбы анан үй бүлөңүзгө кайтып келе турган болсок мындай кыздарыңызды тарбиялап атканда кичинекей кезинде келинчегиңизге мындай жардам берип коюу идиш жуушуп коюу тамак кылышып коюу деген нерселер болчу беле сизде чын айтайынбы деп коеюн чын эле чын айтыңыз айтыңыз да андай жок анткени келинчегим деле кыйрат тамак жасабайт ишак жуубайт дегендейчи үйдө эркиндик турбайбы эркиндик а ким кылат анда иә ким кылат анда жок аны кылабыз эми мындай чогуу чара үйгө бомба түшкөндө мындай карасаңчы бизде ошондой эле жеңемен таяк чачыдай эле болуп атасың эфирден ссылкасын жөнөтүп коем мен сизге биринчи мамасынан таяк жейт анан жеңемен баарынан таяк жейм го дейм жок эми андай деле жумуш жок да эмне жумуш мисалы кыздарды жуунтуп атканда көмөктөшүү же жок кичинекейсинде өзүм жуунтчумун кичинекей кездеринде өзүм жуунтчумун да жакшы көрчүмүн эми жуунтканчы бирок андан кийин түшүнө баштап жана педофилдар көбүн кой өзүң эле кылчы деп урмат сендечи ушул барбы ооба бул жардам берүү бар азыркы силердин бул муундарда бул норма катары мисалы үчүн актан деле чогуу атканда үй жыйнап эле тигини жууп келип муну мынтип келип эле тамак жасап эле ушинтип жүрө берет го анан мындай муундарды көрүп анан булар мен эркекмин анан сен аялсың сен тиндейсиң деген бөлүнүү жок калды да анан ойлойм да мындай ал мурунку муундар менен эле мындай кетип калды да окшойт азыр жаңы үй бүлөлүк бир үлгү чыга баштады абаз менен айдана экөөнүн үй бүлөсү мисалы үчүн мага үлгү бир башкача үй бүлөнүн үлгүсүн силер мисалы үчүн үй бүлөнүн башкача үлгүсүн түзө баштадыңар бир үй бүлөлүк институтту башкача жагынан түптөй баштадыңар мурунку биздеги болгон үй бүлөлүк институттун жакпаган жактарын алып туруп анан жаккан жакшы же болбосо өзүңөр ой чыгарып фантазия кылып мындай гүлдөтүп атасыңар деп ойлойм да
жок мындайда мисалы бир жолу студент кезимде бир немка менен дружить этчимин анан үйлөнүү жөнүндө сөз болгондо анан немка мындай алар возрастка бышыгыраак болот да алар 18 жаштан кийин үйлөнүп сепарация болуп кетип бышыгыраак мындай жашоону көбүрөөк көрүп калгандар анан айткан Нурбек сен жагасың сага тийсем болмок бирок экөөбүз жашай албайбыз анткени сенин культураң башка мисалы мен тамак жасасам сен үйдөн сөз идиш аяк жуушуң керек мен шыпырсам сен пол жуушуң керек ошондой биздин культура мен ошондой культура менен жашайм а силерде андай болбойт ошон үчүн экөөбүз жашай албайбыз деп коштошконбуз дебейм ошондой болгон анан менин семьямда мындай модель болуп атат да үйдө эми анча чоң деле жумуш жок мисалы үйдү бир жумада бир жолу келип бирөөлөр жыйнап кетишет да анан мындай модель болуп калышкан болуш керек баягында мен байкадым аял бир жыл болдубу чирек болчу кызым кичине мындай өйдөтө менен сүйлөшүп кеттик да анан улуу кызым аялымды мындай урушуп атат мама папа не ругайся дейт деп атат да эмнеге десе он потом тебе деньги не даст депчи то есть ошондой модель болуп калыптыр ал кыздарым мен акча алып келем мамасы башка бирдеме кылат да бирок кыздарым дагы эчтеке кылышпайт бир жолу бирдеме деп кызымды жумшап койсом папа я тебе не домработница деп мындай мага замечание кылды да ушул сезимчи мисалы үчүнчү мен тамак жасабайм үй жыйнабайм мен өмүр бою комплекс болгом да эмендир бир жагым кем аялдай болупчу анткени бүт аялдардын баары тамак жасаганды билиш керек үй жыйнаганды билиш керек баарын билиш керек деген нерсе бар эле го тенденциячы азыр мен түшүнүп атпаймынбы мен просто аялдардын башкача сорт экенмин мен королевский сорт экенмин азыр билесиң азыр болсо мен эгер кызым болсо мен кызымды эчтеке жасатпай үйрөтөт элем дейм да үлпүлдөгөндү өзүн караганды өзүнүн кадыр баркын билгенди үйрөтөт элем да аны үйрөтпөй эле сонун өздөштүрүп алышат го кыздар мисалы үчүнчү мага жактуу Нурбек байкелердин үйүндө бир айда бир үйүн жыйнап кетет экен жеңем тамак деле жасабайт экен кыздар үчүн жасайт сен мына өзгөчө мына эрим келет эле Назира эжебиз айтпадыбы жана баласы менен видео көрөт аны талкуулайт анан кийин чогуу бир иштерди жасашат депчи сиз кыздарыңыз менен кандай нерселерди чогуу жасайсыздар мен ошол жактан кичине мындай жаман ата болуп атам го деп ойлойм жок убакыт аз болуп атат да убактым аз болуп атат бир күнгө чейин эле улуу кызым мындай баягында да замечание кылганда башка папалар даже тишин чого жууйт экен дейт да сен биз менен ойнобойсуң дейт да ошондой замечание кылган чын эле убактым жок анан кээде ойнойм да энди бир 5 мүнөткө жетет анан 10 мүнөткө кетет анан телефонду бересиң да эми телефонду карап турчу эми мен башкачамынбы ошол жактан өзүмдү мындай совесть мучить этет да чынын айтканда сизде эмес экен да велосипеддин артында отургузуп алып кызын чуркаганда жанына алып алып чанага жок мурун кичинекей кезинде ошондой болчу анан азыр чоңойгондо аларга башка нерселер кызыктуу жок анан өзү дагы мени кубалап калды папа не мешай деп эле калды ошентип калат экен бала чоңойгон сайын өзүнүн чек арасын коргой баштайт экен ооба эмне тыкылдатып кирбейсиң деп замечание кылат комнатага бөлмөсүнө мындай шарт кирбейм мен дайыма тыкылдатып ари бошсуңбу деп кирем да баягында да телефонун карай берейин десем менин личный пространствома эмне кирип атасың деген дагы замечанияларды эң туура азыр балдар башкача мисалы үчүн биз Ариет экөөбүз атайын бир убакыт бөлөбүз жүрү жөө сейилдейбиз деп бир нече километр жөө басабыз жөө басып атканда экөөбүз телефон карабайбыз анан аябай сүйлөшүп басабыз да ал бирдемкелерин баарын айтат кадимкидей чечилип ачылып момтуп сүйлөйт мен да ошентип сүйлөйм анан ошентип атып анан жетебиз ат бир жерден чогуу тамак ойноп тамак жейбиз да кайра келебиз биздин сүйлөшүүбүз ошондо бүтөт да сапаттуу сүйлөшөт сапаттуу май жүрөктөн андан кийин анан үйгө келдикпи болду апа бири бирибизге убакыт бөлдүк эми өзүнчө отуралы деп комнатасына кирет жабат мен өзүм комнатама кирем и ошентип бир нерсе керек болсо WhatsApp'тан жазып коебуз жакшы бул сон ооба башкача бир жолу да кичи кызымды урушуп койсом родительских прав лишат дейт магачы эми каяктан билесиң десе тоже ютубтан көрүп алыптыр да ата деп урушат азыр ооба биздикиндей эмес азыр биздикиндей эмес деп биздин аталарыбыз жөнүндө айтышкан биз дагы кийинки жөнүндө ушинтип айтат окшойбуз бул негизи өзү салт окшойт бул закон мисалы байкасаңар мурунку мугалимдерибиз биз силер слабый поколение деп айта берчү да бизге окшотуп берчү мен мугалим болуп мен
ылдыйкылар ошентип айта берет экенбиз да, бирок закондун талабы да болчу. Заман өзгөрүп бизден ылдыйкы поколение баары акылдуураак да. Мисалы үчүн биздин ата энелер алар көбүрөөк механикалык жумуштарды жасаган. А биз азыр балдарыбыз болсо ментальный эле мындай жумуштарды жасашы мүмкүн. Балам жазгандан эригет да, эми бул канчанчы кылымда жашап атабыз. Компьютер, лэптоптор турат го, момду печатать этсек болот да дечи. Ошондой да, алардын дайыма кийинки мундун өзгөчөлүгү болот экен. Бизде мисалы үчүн бирөөгө багынып берүү, ата энесинин сөзүн угуу, эркибизди байлап берүү деген нерселер болсо, а биздин балдарда болсо, аларда эркиндик чексиз болуш керек. Менин эркиндигим болуш керек деген эркин, анан аң сезимдүү, анан жанагындай технологияга жакын балдар өсүп келатат. Эң сонун эркин сүйлөшө алдык деген үмүттөбүз, Урмат мырза. Ооба. Мына жогоруда айтылгандай, заман өзгөрүп атат, муун өзгөрүп атат. Демек, ошол заманга жараша баарыбыз аракет кылалы, бактылуу коомду бирге түзөлү. Бул видеону албетте бөлүшкөндү унутпаңыздар, комментарий жазып коюңуздар жана албетте бизди колдоп коюңуздар. Ойдоо подкаст үчүн сиздин оюңуз дагы өтө маанилүү. Комментарий калтырыңыз, кимди көргүңүз келет кийинки чыгарылыштардан, биз өтө кубанычта болобуз. Ал эми бүгүн бизде Нурбек Моңолов жана Назира Айтбекова мейманда болушту. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Жыйынтыктайбыз, кош айтабыз. Чоң рахмат.